Сулуулук таасирдүү кая. Илгери бир падышанын сулуу кызы өң келбетине маашырлана сарай кызматчыларын теңин албай, менменсине буйрук берип, аны саз келгенсип, тынымсыз сүйлөй берчү экен. Кызынын мындай адатына атасы да койдура албай, бир күнү падыша шаарына алыстан акылман келгенин угуп, сарайына чакыртат да болгон жагдайды түшүндүрөт. Алиге акылман көмөктөшүүгө макулдугун берет. Алгач кыз менен таанышат да жакшы кеңештерин айтып берип турат. Бир күнү баягы мактанчаак, текебер, сүйлөөк кызды бакчага алып барат. Мен сизге абдан сулуу бир кушту көргөзөйүн, жүрүңүз, деп тооз жүргөн жакка алып барат. Башында маани бербеген кыз тооздун ушунчалык сулуу экенине таң калат. Мынчалык сулуулугуна мурда баа бербеген экем да, кыязы укмуштай кубулжуп сайраса керек, деп суктанып турганда тооз каркылдап сайрап жиберет. Мындайды күтпөгөн кыз кулагын жаап, тез кетип калууга шашат. Ошентип эртеси акылман кызды таң атпай дагы бакчага алып барат. Бул жолу бактын башка жагына барышат. Бир маалда кубулжутуп сайраган миң түркүн обон созгон бир куштун үнүн угушат. Мынчалык керемет сайраган кайсы куш? Үнүнө караганда 5 куш болсо керек. Ушунчалык кооз чымчык болсо керек, деп керемет үнгө суктанган кыз кушту көрмөккө умтулат. Жылмайып карап турган акылман кол башындай туйган көрүксүз боз чымчыкты көргөзөт. Ушул боз чымчык сайрап атабы? А мен аны керемет куш экен десем, дейт. Падышанын кызы булбулдун көркүнө анча ичи чыкпай. Ошондо акылман кызга мындай деп насаат айтат. Кызым, табиатта баардык нерсе сулуулукка баш ийбейт. Кудай бирөөнө көздүн жоосун алган сулуулукту берсе, башкасына кулактын кумарын кандырган үндү берген. Дагы бирөөнө өзүнө жана айланасындагыларга ар дайым жардамы тийчү акыл берген. Адам өзүн башкалардан жогорумун деп ойлобошу керек. Кудай ар бир пендесин өз ырыскысы жана артыкчылыгы менен жараткан, деп айтат. Ошентип падышанын кызы акылмандын айтканынан таасирленип, сулуулугуна мактанып, бой көтөрүп жүргөнүнөн уялып калат. О менин боордошум, бул жалган жашоодо кандай көрүнсөк ошондой болуп, болгонубуздай көрүнгөнгө умтулалы. Убактылуу дүйнөдө напсиге азгырылбай, акыреттин бактылуулугун ойлойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.